Сомалилик каракчылар согуш мезгилинен кийинки Сомалинин заманбап тарыхынын эң белгилүү бөлүгү. 2005-жылдан 2012-жылдар аралыгында каракчылар ондогон кемелерди уурдап, миллиондогон долларларды кемелердин ээсинен талап кылышкан. Бириккен Улуттар уюму жана НАТО коркунучту токтотууга аракет кылышкан. Бирок уюмдарга өтө кымбат чыгымдар жана бюрократиялык формалдуулук тоскоолдук кылган. Салам достор, бүгүн биз Сомалидеги пираттар кайдан келип чыккан, эмнеге аларга орустар Калашников автоматын берип, алар куралданып, кемелерди кантип уурдашканын мен сиздерге кыскача айтып берем. Андыктан ыңгайлуу отуруңуз жана бул каналга подписация кылып, дүйнө таанымыңызды кеңейтиңиз. Кеттик. Окуя түшүнүктүү болуш үчүн тарыхка кичине кайрыла кетиш керек. 1961-жылы Сомалинин премьер-министри Абдирашид Кали Шармарке Советтер Союзуна келип, эки мамлекеттин ортосунда аскердик колдоону камтыган достук келишимге кол койгон. Ошол учурда Сомали Британия менен мамилесин жаңы гана бузуп жаткан жана ага жаңы жана таасирдүү союздаш керек болчу. Көп өтпөй СССР Сомалиге курал-жарак жеткирүүнү орнотуп, 1 жылдын ичинде эле өлкөнүн аскерий чөйрөсүн өнүктүрүүгө $50 миллион жумшады. Бул пайдалуу сунуш болду. Советтер Союзу Сомалиге коңшулаш Эфиопияга тең салмактуулук сакташ үчүн Түндүк Африкадагы союздашка муктаж эле. Анткени Эфиопия Америка Кошмо Штаттары менен союздаш болгон. 1977-жылы кырдаал кескин өзгөрдү. Жакшы куралданган Сомалинин армиясы Эфиопияга кол салып, СССРди согушка тартты. Бирок Совет бийлиги Сомалинин аракетин колдобой, тескерисинче Эфиопия тарапка өтүп кетти. СССРдин колдоосу менен Эфиопия Сомали армиясына олуттуу зыян келтирип, кол салгандарды өз аймагынан кууп чыккан. Аскердик жеңилүүдөн кийин жарандык согуш башталып, советтик кампалардан курал-жарак уурдалгандыктан улам өрттөнө баштаган. Фракциялар ортосундагы кагылышуулар Сомалинин социалдык, экономикалык жана саясий инфраструктурасын талкалап, 1991-жылы президент Мухаммед Сеят Барре козголоңчулар тарабынан кулатылган. Борборлоштурулган өкмөт болбогондуктан өлкө башаламандыкка кептелди. Ар кандай топтордун лидерлери райондордо бийликти басып алып, өздөрүн бирдиктүү башкаруучулар деп жарыялашты. Ал эми өлкөнүн жарандары саясий бийликтин баардыгын жоготушту. Көпчүлүгү коңшу мамлекеттерге качып кетишкен. Бирок калктын көпчүлүгүнүн бара турган жери жок болчу. Сомали Африканын түндүк чыгышындагы Араб деңизинин жанында жайгашкан. Калктын басымдуу бөлүгү туна, креветка, амарды жергиликтүү дүкөндөргө сатуудан түшкөн каражатка жашашчу. Согуштун башталышы менен өкмөттүн чек ара кызматын түзүүгө акчасы жок болуп, аны браконьерлер колдонушкан. Алар балыктарды жана деңиз азыктарын массалык түрдө кармап, италиялык мафияны жылына $300 миллион чейин киреше табышкан. Буга удаалаш эле чет элдик кемелер химиялык заттарды суунун жээгине төгүп, балыктардын саны кескин азайган. Бул браконьерлерге гана эмес, туруктуу кирешесинен айрылган балыкчыларга дагы зыян келтирди. Аларга жаңы киреше булагы керек болуп, Сомалинин жанынан өткөн кемелер элдин көңүлүн бурду. Азиядан, Индиядан, Европадан жана Бириккен Араб Эмираттарынан келген 9000 жакын кеме ай сайын кымбат баалуу жүктөрдү жана мунайды ташып турушкан. Көбүнчө кемелерди катардагы деңизчилер башкарып, бортто эч кандай күзөтчү болгон эмес. Европа кемелерине жок дегенде бир нече жолу ийгиликтүү кол салуу Сомали жашоочуларынын жарымын өмүр бою камсыздашы мүмкүн эле. Сомалинин жанындагы кемелерге сейрек кездешүүчү пираттардын чабуулу 1980-жылдарда болгон. Бирок 2000-жылдардын башында мафия, балыкчылар жана аскер кызматкерлери биригип, пландаштырууга олуттуу мамиле жасашкан. Каракчылар советтик кампалардан Калашников автоматы жана граната атуучу курал менен куралданып, радио жана GPS навигаторлорун сатып алышкан. Андан кийин мотор менен жыгач кайыктарга ээ болушкан. Кемелер саатына 46 чакырымга чейин ылдамдыкта жүрүп, чоң кемелерди кууп жетүүгө жетиштүү болгон. Каракчылар күн сайын Сомалинин жээгин сүзүп өткөн жүздөгөн кеменин арасынан эң чоңун тандашат. Андан кийин алар куралданып, кайыкка түшүп, каалаган кемени көздөй сүзүшөт. Кемени кууп жетип, алар аны атып, капитан кабинасын көздөй куралдарын мээлешет. Экипаж кол салууга көңүл бурганда, пираттар аларга гранатомет көрсөтүп, эгер кеме токтоп калбаса, аны колдонобуз деп коркутат. Эгер кеме жайлап калса, каракчылар тепкич менен палубага көтөрүлүп, экипажды бир жерге чогултуп, кеме менен өз булуңдарына бет алышат. Операциянын ушул этабы үчүн каракчылар мурунку аскер кызматкерлерин алышкан. Балыкчылар жалаң чабуучу топтун милдетин аткарышкан. Ошондуктан алардын кармоо акысы кландардын лидерлерине жана кол салууга демөөрчүлүк кылган кайык ээлерине караганда кыйла төмөн болгон. Орточо эсеп менен алар бир кол салуудан $2.7 миллион чейин киреше табышчу. Матросторго $30 миңден $75 миң чейин акы төлөшчү. Сомалиде жылдык орточо киреше $300 түзгөндүктөн бир дагы балыкчы пираттык рейдтерге катышуудан баш тарткан эмес.
2004 жылы болжол менен 640 000 сомалиликтер ачарчылыктан жапа чегип социалдык колдоого муктаж болушкан. Бириккен Улуттар уюму азык-түлүк жүктөлгөн кемелерди өлкөгө жөнөткөн. Бирок каракчылар алардын айрымдарын кармап кун талап кылышкан. Каракчылар жүктү кайтарып беришкен эмес. Адатта кол салгандар барымтага алынгандарга тийишкен эмес. Бирок аларды начар шартта кармап ачкачылыкка мажбурлашкан. Натыйжада өнүккөн өлкөлөр кол салуулардан кийинки алгачкы бир нече жылда каракчыларга анчалык кызыгышкан жок. Бул каракчылыктын чектеринин кеңейишине жана өзүлөрүнүн жазасыз калуусуна ишенүүнү алып келди. Бирок иштин салыштырмалуу тынч абалы көпкө созулган жок. 2007-жылы кеменин ээси каракчылар менен сүйлөшүүдөн баш тарткандан кийин каракчылар барымтадагы кытайлыкты атып өлтүрүшкөн. Ошол эле жылдын октябрь айында каракчылар Жапон танкерин уурдап кетишкен. Андан кийин АКШ өзүнүн крейсерлерин каракчылык иши ракеттерди басуу үчүн жөнөткөн. Америкалык флоттун аракеттери жетиштүү болгон жок. Буга чейин 29 октябрда каракчылар Түндүк Кореянын кургак жүк ташуучу кемесин тартып алышып, $15,000 кун төлөөгө буйрук беришкен. Кийинчерээк кеме АКШнын тиг учагынын колдоосу менен кайтарылып алынган. Ал аймакты такай кайтарып, кемелерге жардам берген. Бул кол салуулардан кийин 2008-жылы Бириккен Улуттар уюму каракчылыкка каршы резолюция кабыл алган. Европа бирлиги Чили жана Колумбияга азык-түлүк жана турмуштук ресурстар менен камсыз кылуу боюнча кайрымдуулук программасына катышкан кемелерди коргоо үчүн коргоочу флотун түзүштү. Алар кемелерди конвойлоп, ар кандай кол салууларга каршы турду, бирок соода кемелерин коргогон жок. 2010-жылы Бириккен Улуттар уюму каракчылардын расмий эмес борбору Понтленд аймагына Сомалидеги каракчылар үчүн 500 кишилик түрмө курган. 2008-жылы каракчылар 42 жолу ийгиликтүү кол салуу жасап, кемелердин ээсинен кун талап кылып $80 миллион киреше табышкан. Ошол эле жылы Орус флоту алгач каракчыларга туш болуп, британ крейсерлери менен биргеликте 12 кол салуучунун 8-ин өлтүрүшкөн. Ушундан кийин Россия каракчылыкка каршы күрөшкө кирерин жарыялаган жана азыркы тарыхтагы эң ири деңиз коалициясынын мүчөсү болгон. 2016-жылга чейин анын курамына 21 өлкө кирген. 2009-жылы каракчылар 46 кемени, ал эми 2010-жылы 47 кемени уурдап, болжол менен $238 миллион киреше тапкан. Жалпысынан 2008-жылдан 2012-жылга чейин каракчылар 3400 экипаж мүчөсү бар 170 кемени уурдап кетишкен. Алардын ичинен 25 деңизчи өлтүрүлүп, дагы 37си ачкачылыктан өлгөн же өз жанын кыйган. 2016-жылы каракчылар Филиппиндерден, Индонезиядан, Вьетнамдан жана Тайвандан барымтага алынган 26 адамды 4 жылдык туткунунан кийин бошотушкан. Алар кантип келемиштерди жеш керектигин, кордукка жана ур токмокко чыдагандарын айтып беришкен. Шарт болбогондуктан барымтага алынган адамдардын көпчүлүгү безгек жана башка кан ооруларына чалдыккан. Видеону аягына чейин көргөнүңүзгө чоң рахмат. Эгерде бул видео 1000 лайк ала турган болсо, мен Сомали пираттары жөнүндө дагы бир видео чыгарам. Коштошпойбуз, кийинки видеолордон көрүшкөнчө.